асфальттан карыз, лотоктон карыз. Акча каражаттарын которуп берүүгө дагы бүгүнкү күндө мэриянын эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Мыйзам жол бербейт. Курулуш министри Нурдан Орунтаев 14 мартта Ош шаарында ишкерлер менен жолукту. Анда айрым ишкерлер курулушту өз акчасына салып келишкенин, цемент, кыш жана башка материал чыгаруучу заводдордо миллиондогон сом карызы бар экенин айтышты. Министр Ошко курулуштардын абалы менен таанышуу үчүн президенттин тапшырмасы менен келгенин, 30 жакты объекттин биринин да тийиштүү документте келишимдери жок экени аныкталганын айтты. Ошол 25 объекттин бүгүнкү күндө мындайча айтканда эч кандай бир дагы иш кагазы бүткөн эмес. Жана бул курулуштар мыйзамсыз башталган. Мыйзамсыз башталып бүгүнкү күндө целый мындайча айтканда 1 миллион камтылган шаарды жаңылышка алып келип, ошо тийиштүү жумуштар бүгүнкү күнгө чейин мынакей бүтпөй аягынан чыкпай келет. Көп кубаттуу үйлөрдү, түрдүү мамлекеттик имараттарды жана жолдорду куруп жаткан 30 ишкер Оштун мэри алмашкандан бери аткарган ишинин акыларын ала албай жатканын айтып келишет. Алар азыр иштин акысын ким, кантип төлөп берет деген маселени көтөрүп жатышат. Мына канча мынерде заводдор турат, мисалычы. Булар азыр бардыгы өзүнүн акчасы эмес, ал 80 миллион, 90 миллион деген. Битумдан карыз, заправкадан карыз, асфальттан карыз, лотоктон карыз, ишчилерден карыз. Азыр ишчилерди чогулта турган болсок, билбейм эмне болот азыр мисалычы. Сизден аракачы отурган болсок да биздин карыздар бизге да кыйын болот, кредиттерибиз бар, карыздарыбыз бар, ошону эске алып мүмкүн башка чечип берсеңиз. Акча каражаттарын которуп берүүгө дагы бүгүнкү күндө мэриянын эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Мыйзам жол бербейт. Орунтаев Оштогу мыйзамсыз деп аталган курулуштардын айрымдарына барып, объектилерди жеринде да көрүп чыккан. Ал курулуштардагы айрым кемчиликтерди белгилеген. Эмне негизинде куруп атасыз, ошону айтыңыз. Бул эми ачык эле айта алат. Шаардан жер беребиз, же ушуну куруп турасың, ошону эсебинде. Бүт уже датпасып кеткен. Ону эми ичине муну либо жууш керек атайын сместер менен, жууганда да эффект бербейт. Либо кесип туруп кайрадан жаңы байлап чыгыш керек. Орунтаев соңку акыбал тууралуу маалымат жетекчилерге жеткирилерин, ошонун жыйынтыгына жараша чечимдер кабыл алынарын кошумчалады. Буга чейин Ош мэриясынын курулуш компанияларына карызы 12 миллиард сомго жеткени тууралуу маалымат чыгып, аны мурдагы мэр Жеңишбек Токторбаев четке каккан. Азаттыкка курган маегинде ал Оштун карызы баш аягы 2 миллиард 200 миллион сомдун айланасында экенин билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын санаалашы делген Жеңишбек Токторбаев 18 февралда кызматтан алынган. Анын ордуна Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев президенттин буйругу менен Ош шаарына мэр болуп дайындалган.